Assalamu алейкум кыргыз элим, ийгиликтүү энергиялык күнүңүздөр менен бизде бүгүн жалтырап күйгөн Сонун райондон бир бөлмөлүү квартира сатууга чыкты. Мына полдор өзүңүздөр көрүп тургандай паркет жана ошондой эле студия. Мына оң жагында атайын кухня жайгашкан. Бул центральный отопление, центральный канализация, балконду кошпогондо 42 квадрат метр достор. Эң сонун мүмкүнчүлүк районда абдан сонун чуйский менен ауыз ауанын кесилиши. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай баардык жерге доступный. Рахметтерин айта турган болсок, баардыгы мыйзамдуу. Ала бересиздер. Андан сырткарасы мына бул зал, азыр кухня тарапты көздөй киребиз. Мына мебелдин баардыгы калат достор. Баасы $56.000 деп атат. Дагы сүйлөшүү жолдору болот экен. Башка мамлекетке кетип атканына байланыштуу гана сатып жатыптыр. Бирок абдан сонун квартира экен достор. Анда эмесе достор менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Мына сол тарапка кире турган болсок, санузел жайгашкан. Мына айнектен жасалган автомат баардыгы калат достор. Туугандар менен квартира издегендер менен сөзсүз түрдө бөлүшкөндү унутпаңыздар достор. Бул эң сонун райондо экен. Баасы дагы өтө ылайыктуу. Эсин номер каналдын жүрүшүндө кой берилет. Чалып байланышыңыздар достор. Анда эмесе күнүңүздөр жагымдуу жана берекелүү өтсүн. Биз сиздер менен коштошобуз. Мына киргенден кийин эле оң тарапта гардероб жайгашкан. Кенен мына бул жерден кийинип жана ошондой эле күзгө көрүнүп, акырын чыгып кете бересиздер. Достор, лифт дагы иштейт. Мына 7-этажга чейин баардыгы иштөө болду. Ванна кабинка мына булда кандай сонун качественный кылып жасалыптыр. Жеринде жанында эле автомат. Мына маңдай табына өтө турган болсок, мына балатлар тегилген. Ушундай 7 этаждуу бөлмөдө. Анда эмесе достор, квартира издеп жүргөндөр, кайсыл райондо кимге участок, квартира, бир бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, ошондой комментарийге жаза кетиңиздер. Биздин каналга каттала кетиңиздер. Сөзсүз түрдө пайдалуу маалыматтарды аласыздар. Бытовой техника боюнча айта турган болсок, бул жерде холодильник, кухня баардыгы, вытяжка, газ плита жана ошондой эле автомат баардыгы толук калат.